Кыргызстанда жалпысынан быйыл 67 миң окуучу мектепти аяктап жатат. Ага жараша мамлекетте жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы чыгып, мыктылар аныкталган. Республика боюнча азыр 57 бүтүрүүчү жогорку баллга жетип, президенттик сертификатка ээ болушту. Жыйынтыгы менен алтын сертификатты ушу 50 республика боюнча 57 окуучу бүтүрүүчү тастыктады алтын сертификатты. Эми бул 3-чү этаптын жыйынтыгы менен да кандай саны өзгөрүшү мүмкүн. Ал эми эң жогорку ушул алтын сертификатты эң жогорку упай топтогон окуучу ушул Бишкек шаарынын номер 70 мектеп гимназиясынын окуучусу болду. Эң жогорку балл 235 упайды көрсөттү. Республика боюнча жалпы 3 бөлүктө тестилөө жүрүп, анын экөөсүнүн жообу чыккан. Жыйынтыктар боюнча өлкө аймактарындагы жогорку көрсөткүч төмөнкүчө. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча 235тен 221ге чейин упай топтогондор. Бишкек шаарынан 35 окуучу, Ош облусу 7 окуучу, Ысык Көл облусу 5 окуучу, Чүй облусу 4 окуучу, Баткен облусу 3 окуучу, Нарын облусу 2 окуучу, Жалал Абад облусунан 1 окуучу. Көпчүлүктүн арасынан суурулуп 3-чү алдыңкы орунга илинген окуучулардын арасында Кубан Жапаров дагы бар. Ал тесттен 229 балга жеткен. Кичинесинен техникага кызыккан Кубан алдыда инженердик кесипке тапшырууну максаттаган. Тест я посчитал примерно ошибки. Айта кетсем, негизги даярдыкка мектебимдин таасири чоң болду. Бул жакта билим берүүнүн базасы абдан күчтүү келет. Мугалимдеримдин тыкыр кароосу жана ата-энемдин колдоосу мага аябай күч берди. Негизинен так илимдерге кызыгам. Жана мектебимде дагы так илимдерге басым жасалат. Андыктан келечекте инженердик кесипке тапшырууну пландап жатам. Баардык мугалимдериме рахмат айтам. Келечекте өлкөбүзгө мыкты салым кошкон кесипке ээ болсом деген үмүттөмүн. Я очень благодарен. Окуучусунун жогорку жетишкендигине Кубандын мугалимдери дагы кубанышууда. Бул Кубандын өзүнүн аракети, өзүнүн эмгеги деп айтсак болот. Кубан аябай активдүү, жоопкерчиликтүү окуучу, берген тапшырмаларды өз убагында аткарат. Биздин номер 28 орто жалпы билим берүүчү мектеп лицейи химия, биология багытында окуучуларга билим берет. Ошолордун ичинде Кубан жаштыгынан эле физика сабагын аябай жакшы көрөт. Физика боюнча райондук, шаардык олимпиадаларга катышып, жеңүүчүлөрдөн болуп келе жатат. Ошондой эле физика сабагы боюнча шаардык долбоорлор сынагында 1-чи орунду алды. Бул бизди аябай кубандырат. Белгилей кетсек, 24-25 июнда өткөн ЖРТнын 3-чү этабынын жыйынтыгы менен тизме толукталышы мүмкүн. 2021-2022 окуу жылында 9-чу классты 106.219 бүтүрүүчү, 11-чи классты 67.045 бүтүрүүчү аяктады. Гүлдана Момунова, Алишер Асанов, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.